Саламатсыздарбы, Оводы Лондон, BBC Кыргыз кызматы. Дүйнөлүк жаңылыктар менен тааныштырабыз, мен Акчолпон Койчиева. Филиппиндин президенти Барак Обаманын апасынын намысына шек келтиргени үчүн Обама аны менен жолугушуудан баш тартты. Түштүк Судан кошумча аскер күчтөрүн жайгаштыруу пландары Бириккен Улуттар менен иштелип чыгууга тийиш деди. Биз качкындар келип жаткан угандалык чек арадан баяндайбыз. Кыргызстанда көчмөндөр оюндары шаан шөкөт менен уланууда. Көчмөндөр маданиятында аялдардын өзгөчө орду тууралуу баяндайбыз. Филиппиндин президенти Родриго Дутерте Американын президентине карай сөгүнүп сүйлөгөнү үчүн өкүнүп жатканын билдирди. Ал Барак Обаманын апасына шек келтирген сөздөрдү айткан. Буга жооп иретинде АКШ администрациясы Барак Обаманын президент Родриго Дутерте менен Лаостогу саммит алкагында өтчү жолугушуусун жокко чыгарды. Дутертенин дипломатиялык аракеттери. Филиппин президенти Родриго Дутерте Түштүк Чыгыш Азия мамлекеттеринин ассоциациясынын саммитинде биринчи жолу чет өлкөлүк лидерлер менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзмөк. Бирок жетекчинин кайрылуусу талаш талкууларды жаратты. Президент Дутерте президент Обаманын Филиппиндеги наркомафияга каршы күрөш тууралуу сөздөрүнө өз пикирин билдирип, айтылган кайрылуу тынчсыздандырып жатканын гана белгилеген. Ал прессага айткан сөздөрү чуу жаратканына өкүнүп турат. Филиппиндин жетекчиси буга чейин да башка дүйнө лидерлерине орой сөз айтып келген. Журналисттер Дутертеден президент Обама баңгизат мафиясына каршы аскердик операциялар учурунда өлтүрүлгөн тургундар тууралуу сөз кылса, эмне деп жооп бересиз деп сураганда, Дутерте Барак Обамага адам укугу боюнча лекция окуганга жол бербейм деп айтып, кайрылуусун орой сөздөрү менен уланткан болчу. Филиппинде баңгизатка каршы күрөштө 2000 адам өлтүрүлгөнү кабарланууда. Президент Обама болсо өз кайрылуусунда Дутерте тууралуу сөз кылган жок. Ал АКШнын аймактагы саясатына токтолду. АКШ Түштүк Чыгыш Азия мамлекеттери менен тыгыз мамиле курууда. Биздин позициябыз так жана бул аймактагы мамлекеттер менен кызматташкыбыз келгени бышык. Кандай гана заман болбосун, бул чөлкөмдөгү өлкөлөр АКШга таянса болот. Буга чейин Дутерте мырза айрым орой сөздөрүн кийин да колдоно берерин айткан. Бирок дипломатиялык мамилелерин үзгүсү келбесе, келечекте ал сөздөрдү колдонбойт окшойт. Түштүк Судан Бириккен Улуттар уюмунун тынчтык сактоо күчтөрүн 4000 аскерге көбөйтүү тууралуу дем алыш күндөрү жетишилген макулдашууну кайра солгундатып жаткан өңдө. Өлкө жетекчилери аскерлер кайсы өлкөдөн келери жана алардын саны такталай элек деп айтууда. Ал ортодо башкала Жубанын түштүгүндө кагылышуулар уланып жатканы кабарланууда. Июль айынан бери коңшу Угандага 150 миңден ашуун адам качып кирди. Түштүк судандыктар үчүн жер которуу көнүмүш адат болуп калгандай. Бул тургундар турак жайын таштап, аргасыз качкындар лагерине келишти. Түштүк судандыктарды Уганда кабыл алууда. Алардын көбү чек арадагы Е аймагынан келишкен. Өлкөдөгү жарандык согушка карабастан Е аймагы туруктуу болчу. Бирок өкмөт жана оппозиция күчтөрүнүн ортосундагы чыңалуу күчөп, абал өзгөрдү. Бул жаштар оппозиция күчтөрүнүн коркутуусунан кийин аймактан качканын айтышууда. Алар бизге Е аймагына жакындап калгандарын, аймактан чыгып кеткиле деп маалымат таратышты. Ал себептен жер которууга аргасыз болдук. Июлда президент Сальва Кирдин тарапкерлери менен ага каршылаш Риек Мачардын тарапкерлеринин ортосунда күтүүсүз чыр чыгып, Түштүк Судан оор кырдаалга кабылды. Окуядан кийин мурдагы премьер-министр Риек Мачар өлкөдөн качып чыгып, 300гө чукул адам каза тапкан. Түштүк Судандын өкмөтү жөн жай тургундарды коргоп калыш үчүн Бириккен Улуттар уюмунун тынчтыкты орнотуучу аскерлерин киргизүүгө макул болушкан, бирок алардын так саны дале белгисиз. Согуш коркунучунан улам түштүк судандыктар Е жана ага чукул аймактардан качып чыгышууда. Буунун айтымында шаарга кирүү жолдору толугу менен буулду. Ал эми буунун качкындар боюнча жогорку комиссары Угандага келип, качкындардын абалы менен таанышып кетти. Ал учурдагы абалга Түштүк Судандын саясатчыларын күнөөлөдү. Силерди элиңерди кыйнай турган кадамга барууга укугуңар жок. Жоопкерчиликти алгыла. Сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, жаш мамлекетти башкаруу жолдоруна мунаса тапкыла. Келечекте эмне болору бүдөмүк бойдон.
өлкөнүн лидерлери жана эл аралык уюмдарда эки тараптын араздашуусун жайгаруу жолун таба албай убара. Лондондан түз эфирде BBC жаңылыктары берүүбүздү улантабыз. Бейжин Гонконгдун эгемендүүлүгүн колдогондор жазаланат деп эскертти. Бул билдирүү Гонконгдо демократиячыл талапкерлер мыйзам кеңешинде вето коюуга жетиштүү болгон орун жеңип алгандан кийин чыкты. Гонконг тургундарынын көбү Бейжин аймактын өзгөчө укуктары менен эркиндигин ооздуктоого аракет кылып жатканына нааразы болууда. Мьянмадагы буддист активисттери Ракхан штатына келген Бириккен Улуттардын мурдагы башкачысы Кофи Ананды ышкырып кыйкырыктар менен тосушту. Кофи Анан бул аймактагы этникалык чатакты тергөө боюнча комитетти жетектейт. Каршылык билдирип чыккандар маселе өлкөнүн ички иши, ага чет элдиктер кийлигишпеши керек дешүүдө. Адам укуктары боюнча Бириккен Улуттар уюмунун комиссары АКШ президенттигине талапкер Дональд Трампты жана башка популисттик саясатчыларды расалык жана диний араздашууну жайылтууда деп айыптады. Зейдрат Ал-Хусейн оңчул популисттик маанайдын күчөшү зомбулукка алып келерин эскертип, ислам мамлекети аттуу топтун тактикасы так ошондой экендигин эске салды. Олимп мелдештеринен айырмаланып, Кыргызстанда өтүп жаткан көчмөндөр оюндарына калың журт жапырт катыша алат. Жалаң эле күч сынашуу болбосун, оюн зоок, шан шөкөт менен коштолууда. Ал эми элдик майрамдын көркүн айымдар ачат эмеспи, деп баяндайт кабарчыбыз Гүлнара Касманбетова. Кайран жеңен каны кей, көңүлү бөлүнүп, каны кейди карасаң, кең көйнөктүн тазасы. Манасчылар эпикалык баатыр, Манастын даанышман жубайы Каныкей тууралуу аткарып жатышат. Кыргыздар кыздарына Каныкейде элдин энеси бол деп бата беришет эмеспи? Ал кайраттуу бол, эстүү зайып, акылман эне бол дегенди туюнтат. Кыргыздын тарыхы жана маданиятында аялдар өзгөчө орунду ээлейт. Көчмөндөр боз үйүнүн уук кереге жыгачынан башкасынын баары аялдын колунан чыгат. Кийгисинен баштап ички тышкы бардык жасалгасына илгерттен бери муундан муунга өтүп келген оюулар түшүрүлөт. Анын ар биринде жакшы каалоо тилек камтылган. Байыркыдан бери сакталып келген оймо чебелер заманбап моданын мыкты үлгүлөрүнө да төп келип жарашып турат. Алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй айың менен Бул байбиче баатыр кыздардын эрдиги жөнүндө айтып жатат. Кезинде алар кыран жигиттерден калышпаптыр. Экинчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында эреңиш, найза сайышуу сыяктуу мелдештерге кыз келиндер түшкөнүн көрбөйсүң. Бирок мелдештерде далай балбан кыздар күч сынашууда. Деген менен чоң энелер, кыз келиндер көчмөндөр оюндарынын көркү болду. Батышта көчмөндөр оюндары десе, кыз кулмайга бүйүрү кызый берет. Мен кыз кулмайга түшөйүн деген жокмун, тек гана көрүп келейин. Жигит кызга жетсе, анын сыйлыгы чоп өттүрүп бетинен өп коймой. Бирок утулуп калса, кыз аны калың журттун көзүнчө жунуна камчы менен бир салып алат тура. Айтор тамаша, шаан шөкөт көп. Камчы менен катуу чаап койду окшойт. Спорт жаңылыктарын көрөлү эми. Дүйнөлүк чемпионатка карай тандалма беттештерин Уэльстин командасы жакшы баштады. Молдова менен оюнда алар 4-0 менен жеңип чыкты. Гарет Бейл 2 жолу гол киргизди. Ушул эле топто Ирландия Республикасы 2-2 эсебинде Сербия менен тең чыкты. Тандалма беттештери бүгүн дагы улантылат. Швеция менен Нидерланддын, Португалия менен Швейцариянын оюндары күтүлүүдө. Теннис боюнча АКШ ачык чемпионатында Энди Мари чейрек финалга өттү. Дүйнөлүк экинчи сапта турган британдык оюнчу 22 орунда турган Григор Димитровду утту. Эми ал чейрек финалда жапондук Кей Нишикори менен таймашат. Жаңылыктардын соңунда. Демейде футболдо дарбазага топ кирбесин деп кайтарат эмеспи. Бирок Дэн Лоусон башкача ойдо болсо керек. Ал FA кубогу үчүн тандоо беттешинде Redcliffe Borough командасына гол киргизди. Спеннимур футбол клубу ошентип 5-3 эсебинде жеңишке жетти. Берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны алып барган Акчулпон Койчиева. Эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.